Аллах бирөө жанында жолдошу жок, андан бөлөк биз үчүн коргоочу жок. О адамдар ниетте түздөгүлө, жараткандан жамандык күтпөгүлө. Орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз менен кала бериңиздер. Бүгүн сиздер менен биз ушул чыгармачылык жөнүндө сөз кылабыз. Ар бир экинчи кыргыз ушул чыгармачылык менен иш алып барат, чыгармаларды жазып келет. Коомдук ишмер, дин таануучу, саясат таануучу, кыргыз таануучу, манас таануучу Турдакын Ажы Сапарбаев атабыз келген. Бир нече китептердин автору. Ассаламу алейкум. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Анда сөз башынан болсун агай. Бир элиңиз менен амандассаңыз буюрса баштайлы. Бисмиллахиррахманиррахим. О халың ылайык эл журт, кыргыз элим. Ушул келген орозобузду кут кылсын Алла Таалам, жүрөгүбүздөгү ыйманды бекемдесин, рызкыбызды кеңейтсин, жүзүбүздү жарык кылсын, эки дүйнөнүн бактысын берсин Аллахым баарыбызга. Алла разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Ажатан мынакей буюрса бүгүнкү тема ошо чыгармачылыкты табыз. Эми чыгармачылык сиз көп китептер жаздыңыз. Балдар үчүн, кыргыз үчүн бул чоң бир нар көтөргүс иш. Ушул чыгармачылыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Качан башталган? Бул мен өзүмдүн кесибим энергетикмин да, бирок жаш кезимден эле бул Бишкекте окуп жүргөндө Тоо жылдызы деген адабый үйүм бар болчу. Анда Бегнаш Сартов деген бир мыкты фантаст, мыкты акын бир адам бар эле, жаш жигит ошол башкарчу. Ошого катышып кружоктордо жүрчүбүз. Анан мен окууну бүтүп кеткенден кийин ишке алысып кеттим. Кийин анан баягы жаш өйдөлөп калганда чыгармачылыкты унутпайт экен, кайра ошол өзгөчө эс алууга чыккандан кийин кайра колума алдым. Анын үстүнө билгендер бар, билбегендер бар мүмкүн. Аян деген телевидениясын уюштуруп, анан мен эс алууга чыкканда балдарым башка кызматка кетип калды. Мен аны иштетип калдым да, ошол жерде анан чыгармачылыгымды кайрадан баштадым. Баштап анан бир топ ырлар жазылды. Мына бүгүнкү күнү мусулманчылыкты, исламды ушунчалык жакшынакай кабыл алып, жакшынакай аракет кылып атабыз түздөгөнгө, ага ыйманыбызды бекемдегенге мен ошол биринчи китебимде мына ала келгем, мезгилсиз жылдар деп. Ушул жалаң ырлардан турат. Мен бир нерсени баса айткым келет. Ушу Ажы сапарына бараарда нарындан, өзүм нарындыкмын да, нарындан баштагам. Ооба. Ушул ажылык тууралуу. Ооба. Андан кийин анан ошондон ар бир кагазга жазып жүрүп, тиякта Меккеде жүргөндө, Мадинада жүргөндө баардыгы жазып жүрүп, анан бүтөөрдө табап жазап, эң акыркы күндө толук бүттүм ушуну. Керемет, Ой, мен дагы Алла Таалам миң ыраазымын. Ошончолук бир топ узун ырда баардыгы камтылган. Анан ошондо бүттүм. Агай, эми окуп бериңиз, ошол башталган, баштап турсун артынан. Мына ошонун башын айтып бербесеңиз болбойт. Башынан, ортолорунан эми бул неме анан баягы керектүү жерлеринен окуп берейин, Окуп бериңиз. Жараткан Аллахым ушундай болот экен да бул. Кыргыз деп согуп жүрөгүм, кыргыз деп жашап жүрөмүн деген ушул Турдакын атабыздын кей мезгилсиз жылдар деген керемет китеби. Мына ажылыкка сапар деп башталат. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүт ааламды жандуу, жансыз жаратып, бүткүл баарын амирине каратып, тагдырыма эгем жазган көрүнөт, тарттым сапар ажылыкка жол ачып. Мекке касиеттүү даңаза, Мединада дайык шаар жанаша, бир көтөрүп 400 киши самолет алып келди, жылдыз бата таң ата. Касиеттин касиети орногон, көңүлүндө мусулмандардын ойлогон, жери экен Арабия өлкөсү, жаратканым мээрим чачып колдогон. Жел жүрбөстөн ташыгы ысып, мээ кайнап, жаның сергейт кирсең үйгө жел айдап, жалаң сайды какыраган көргөндө, тобо дедик жакабызды бек кармап. Башталгандай миң бир түндүн жомогу, баш айланды тиктеп бийик короону, салам берип тосуп алды араптар, сый урматтап Алланын деп коногу. Эми көп. Андан кийин Нурдуу шаар, Медина тууралуу бар да, ошол баягы барганда түз эле Жиддага бардык, андан кийин Мединага бардык. Ошо Медина тууралуу. Пайгамбарыбыз Мухаммед Сафдын кабыры жөнүндө
Паана таап кара таштуу адырда, пайгамбардын жеткен шаары кадырга. Тараган дин ушул жерден дүйнөгө, төгүлгөн нур атанган Мадина. Бул дүйнөдө не бир укмуш жайлар бар, барбаган бар, ал жайларга барган бар. Эң ыйыгы ыйыктардын ушул бейим, эң акыркы жашап өткөн пайгамбар. Каптайт мында келгендерден агымы, күндөй тиип Алла Таала жарыгы, көөдөн бошоп көздөн жашы төгүлөт, көргөн кезде пайгамбардын кабырын. Кимди карап, кимге назар салбагын, келген жүктөп үмүттөрүн, арманын, берип салам өткөн кезде кабырдан бүт дүйнөнүн түшүндүк биз жалгынын. Андан ары көп эле, аркайсы жерден окуп берейин. Анан Меккеге, Ал-Харам менен Кабага бардык андан кийин. Таштап артта айдын жылдын неченин, тагдыр жазган келсе керек кезегим. Туура көрүп Алла Таалам жол берип, тузун тартып турамын мен Мекенин. Күнөөсү жок келгеним чын жалганга, күнөө жыйып жашап келем жалганда. Кудуреттин мээримине миң алкыш, көргөнүмө өтүп кетпей арманда. Мекке берген Кудай касиет, мусулмандар зарын айтат башиет. Жаратканга жалынамын кечир деп, жүрөк эрип, жүлүм бошоп титиреп. Дагы көп. Андан кийин Мина Арафат Мусалифага барбадык белек. Келмелердин тийсе экен деп жөлөгү, келген өңдүү жашообуздун төлөмү. Жеткис эсеп тосуп алды адамды, 100 000 чатыр жана Мина өрөнү. О, дүйнөгө жанды берип үйдөн биз, оронгонбуз, ихрамды кийгенбиз, бир Аллага бүт баарыбызын тапшырып, бул жалганды жадыбыздан чийгенбиз. Андан кийин курмандык чалуу, шайсандарга таш артуу. Бул өзү көп эле, анан мен кыскартып атам да. Куттуу күнү азык алып шайтандан, күнөө таап бет карарган канча адам. Алкап турдук жалгыз гана Алланы, адалдыкка күнөө кечип кайтарган. Бүт тазарып зияраттын баарысы, башты эт жашы жана карысы. Бузган дилди шайтандарга ташарттык, бузукунун бузукусу дал ушул. Берешеним, о, улугум мээрман, бүткүл адам бир өзүңдөн жаралган. Жамандыкты жеке жасайт адамзат, жакшылыктар жалгыз эгем Алладан. Курмандыкты чалып сени улуктап, көкүрөккө ыйман салмак, уютмак. Кудай өзүң жолду ачып кеңейттиң, койгон шайтан бүтүн баарын туюктап. Эми коштошуусун окуп берейин. Кош бол эми касиетти Байтулла, карып сапар жетти вакыт кайтууга. Коштошоордо кандыр күткөн сезимди, карооп жетпейт сөзүм менен айтууга. Жалгыз өзүң, о Аллахым сүйөрүм, жүрөм батып белчесинде күнөөнүн, көөдөнүмдү көр оокаттан тазартып, кетирдиң дейм баардыгын күнөөмүн. Жадыңдасың, жадысында Куран Карим ыйык кеп, жанымдагы такыбабыз Ырысбек. Кайтар кезде намаз барып окудук, кара таштын маңдайында ыйык деп. Күчүм жетпей эс акылды жыярга, көзүн жаштайт кош айтышып кыялда. Жүзүбүздү бурган менен Мекенге жүрөгүбүз калды белем харамда. Кош мусулман эсеби жок жайнаган, кош керемет Аллах берген Ал-Харам. Жаратканым да бир насип буйруса, жана дагы бир келермин кайрадан. Нарын, Бишкек, Мекке, 2009 жыл 6 ноябрь. Баракелде. Сонун керемет. Бизди ажата ушул Нарындан чыгарып Мекке, Медина, Жидда кылып алып келип Кыргызстанга алып келдиңиз. Алла разы болсун. Сагындыңызбы? Сагынат, сагынбай койбойт. Айтып атпаймын мында ошо кайра кайтаармын деп турам. Эми насип берсе да барармын, Кудай буйруса. Алла разы болсун. Накей, сиздин ырларыңыз ошол ыйманга чакырган, Мекенди сүйүүгө, ата-энеге, балдарга арналган керемет ырларыңыз бар. Алла разы болсун. Ошол анан Аян деп атына заты жарашып, Аян телеканалы Кыргызга чоң кызмат кылды. Канча жыл иштетилди ушул Аян? Аян 96 жылдан баштап
Биз могу кийин деле могу цифровой келгенде мен жанагы кичи уулумду алып келип биякта иштетпедикпи. Бияка келгенден 1-2 жыл иштеди. Ошондо 2019-20 жылга чейин иштеди го. Андан кийин анан токтоого туура келди. Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, агайыбыздын жасаган иши ат көтөргүс. Мынакей китептер болсун, ушул исламды, салттуу исламды, ушул адабиятты, маданиятты, тарыхты, кыргызды ушул аян теле аркылуу керемет алымдарды, тарыхчыларды берип турдуңуз да. Анан ошонун баардыгы сиздин эмгегиңиз. Ошол бул эмгек жөн эле өзү эле келбейт. Чачтары агарат. Анан балдарыңыз, кыздарыңыз, небере чеберлерди да билебиз. Алар дагы ошол тилге, динге, салтка, наркка жакын адамдар, кыргызга кызмат кылган адамдар. Ушул баягы аккан арттан согат дейт. Анан азыр ушул бизге Кыргызстанга деги эле биздин элибизге ынтымактан башка дагы эмне жетпей атат? Ынтымактан башка адилеттүүлүк, чынчылдык жетпей турган сейт да. Себеби Куран Каримде сабырдуулук, адилеттүүлүк, чынчылдык тууралуу катуу айтылган. Мен жанагы Бакара сүрөсүн уй деп коет, орусча корова деп коет. Канча жыл окудум, канча тафсирин окудум. Тафсирлерин окуганда ошондо аябай көп айтылат да, чындыгында сабырдуулук жетишпейт. Биздин элге азырынча сабырдуу болуш керек. Тилек тилеш керек, анан чынчылдык. Чынчылдыкты көтөрө да билиш керек, айта да билиш керек да. Ошондо уккан киши дагы чын деп анан мамиле кылса, бизде оңулуу болот. Бирок бүгүнкү күндө мен көп байкап жүрөм да, жума намазга барганда, мен курактууга караганда жаштар көп барып калды. Кудайга шүгүр. Муну Алла Тааламдын берекеси болуш керек деп ойлойм да. Аларга жанагындай Куран Каримден, хадистерден, ошолордун жүрөгүнө ойногондо чынчылдык эмне экенин. Ал эмес ошол Куран Каримде айтылат, шайлоо маселесинде толук берет да. Шайлаганда эмнени шайлаш керек, кимди шайлаш керек, кандай күнөө болот, жана кандай күнөө эмес болот. Ошонун баарын тааныйт эле да. Менин кааларым ушу эл журтка исламды тереңирээк түшүнүш керек деп ойлойм. Агай, ушул сиздин чыгармачылыгыңызга кайталы. Чыгармачылык дегенде ушул баягы кээде атадан болот экен, эне жактан, ата журттан, тай журттан дегендей. Сиздин чыгармачылыгыңыз кандай башталган? Ата энеңиз да кандай чыгармаларга жакын беле? Мен ата энемден ушу энем жакыныраак го дейм да. Энемде көп жанагы икаяларды, анууларды укчу элем жаш кезимден. Атам актив болгон киши биздин нарында Эргетал деген колхозду 30-жылда биринчи уюштурган башкармасы эле да. Анан ушу энем чоң байдын кызы экен, аларга молдолор, ошондой таланттуулар көп келиши экен да. Анан ошондон болду го дейм, баардыгы бирок Будайдан деп ойлойм. Сон, аларды болсун. Анан балдарыңыздан, неберелерден дагы ушундай чыгармачылыкка жакындар барбы? Эми балдардан жок. Балдарды өзүң деле тааныйсың, Темирлан саясатчылар, мындай жакшы кызматкерлер чыгып атпайбы? Неберелерден да ошондой болуп атат. Бирок ушундай таланттын даана көргөзгөндөрүн мен байкай элекмин. Бирок мен ойлойм, ушул менин китебимди, менин жазгандарымды кийин ошол ойлоп, окуп, анан тереңдететпи деген оюм бар да, чындыгында. Эми азырынча андай жок. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Орозодо 30 күн теле долбоорун көрүп атасыздар. Орозодо 30 күн теле долбоорунда ушул 30 биздин коногубуз келип, сиздерге талим тарбия, насаат, насихат жана ушул мекенди сүйүүгө болгон сонун керемет эфирлерди жасап атабыз. Бул биздин эфирлерди көрүп эле тим болбостон, башкаларга да бөлүшүп коюңуздар. Ким жакшы ишке себепчи болсо аткаргандай сооп болот дейт. Бүгүн сиздер менен биз ушул Турдакым Ажы Сапарбаев атабыздын чыгармачылык жөнүндө сөз кылып атабыз. Биздин кыргыз өзү чыгармаларга, ырга, сөзгө маани берген элбиз. Агай, китепти ачып калдыңыз. Сиздерден ыр болсун. Ооба, эми мен ошол бир өкүнүү деген ырым бар мына могу жердечи. Эмнеге өкүнөм? Ошону бир айтып коеюн. Бир жолу өзүң барсың Бишкек гуманитардын институтта бир өткөрбөдүк беле кече. Ошондо бир кыз тура калып туруп, "Ата, эмне арманыңыз бар?" деди беле. Анан мен айттым ага, балам, арман жок. Өкүнүүлөр бар болот" дедим да. Ошондо өкүнгөндүн бир учурун окуп берип коеюн. Жарайт. Өкүнүү. Өкүнбөймүн бактыма кезикпеген,
өкүнбөймүн турмушка жетишпеген, өкүнөмүн жаштарга сезими жок, кулагы комуз көзүн эшитпеген. Сөз учугун үзүлгөн улаганмын, сөздү айтып түшүнтүп убарамын, кары көрсөм көчөдө калжактаган, карабастан аларды уяламын. Каада салттын унутпай үзүрлөгөн, ар намыс кыргызда бар үзүлбөгөн, өкүнөм ары тайкы ата энеге, балдар кыргыз тилин түшүнбөгөн деп өкүндүм эле. Баракелде. Агай, мынакей ушул бурунуздан мындай сонун мындай жандай кийимин сыяктуу болот экен да. Анан ушул биздин эми кыргыз өзү ыр менен ошол керегем сага айтам келиним сен ук деп мындай насааттар менен тарбиялап келген да, макал лакап менен өзүнчө бир чоң философия. Анан ушул талим тарбия бериш үчүн ырлардын, ушул хикаялардын орду кандай? Бул абдан да, бул азыркы учурда жесирип мен табагым ооруп атты эле. Азыркы учурда балдар жанагы телефонду карап антип мынтип атпайбы? Бул тарбия эмес. Тарбия бул ата энеден, бул каада салттан, тети илгерки эпостордон, жомоктордон башталат да. Мен да билесиң, жомок китебим чыкпады, 7 жомок. Ошондо ошол ар бир балама арналган жомоктор эле. Мен жөн койбой ошолорго арнап, ушул келечегине каратып, эрдикти, ушундай чынчылдыкты, ушул табияттын жакшылыгын, баардыгын көрсүн деп ошолорго ар бирин арнап жомок чыгарган. Аны айтып ала келген жоксуз? Ала келдим. Берсеңиз көрсөтөлү. Баягы мындай кур болбосун деп атабыз. Анткени сиздин жомокторуңуз өзүнчө бир талим тарбияда. Мынакей Эр жигит деп Сапарбаев Турдакын атабыздын 2023-жылы чыккан ошол ажайып сонун мынакей китеби. Сүрөттөрү менен Кудай буйруса мынакей көрсөңүздөр да болот, ажайып. Бул илгери биздин ата энебиз дагы чоң ата чоң эле тайта тайнелерибиз жомок менен уктатчу да. Уктатып, сонун кереметтерди көрсө, ошол кыргыз өзү жомокко бай, сөзгө маани берген эл экенбиз да. Мынакей сүрөттөр менен Кудай буйруса мынакей бул китептерди алып окуп, балдарга, неберелерге окуп бериш керек. Сонун. Анда бул китеп жөнүндө да айтып бересиз го? Мынакей бул китеп тууралуу ошол могу эр жигит деген ошо кыздарым болду, 2 катары менен кыз болду, андан кийин 3-үчүсү уулду болду. Анан ошого чоңоюп сөзгө түшүнгөндө эмнени айтып берем? Кээде манас айтам да. Анан кээ бирде анан ушу эр жигит деп ат коюп ушул жомокту баштадым да. Бул жомок өзү ошол бир адамдын, бир жигиттин бир калкты ушул жакшылыкка үндөп, ошондо булда эмне бар? Мында бата да бар да. Бата да бар. Жомоктордо көбүнчөлөгүн ажыдаарды биз шумдук кылып көрсөткөт го, жегич анан эле бул эле кылып. Мен бул жерде башкача кылдым да. Ажыдар ушундай актык, тактыкты анан ушул ажыдарга барат эр жигит асманга чыгыш үчүн. Ошондо от бүркүп күйгүзүп атканда тиги бала күйбөйт да. Анан аждар айтат, дейт, баштарын ары бери кыймылдатып, сен эмне үчүн күйбөдү десе, сен бата менен оролгон экенсиң да дейт да. Сен карылардын, элдин батасы менен оролгонсуң, а бата болгон жерге биздин от күйгүзбөйт деген сөзү бар. Вот ошондой. Анан башкаларда могу Кубакы деген белди көрүп угуп жүрөсүңөр да. Кубакынын бели тууралуу өзүм жомогум бар. Бир жолу кетип баратсам, балдарым жомок айт дейт. Анан Кубакыныга келип калдык да. Анан Кубакына айтайын деп, анан Кубакы деген ит болгон экен деп, анан ошондон баштап айтып берсеңиз, элге да кызыктуу. Ал бир жетим бала болот да, бир 13-14 жашар. Ошол бала бир эчки кайтарып жүрүп, өзүнүн эчкилери болот, 5 эчкиси, ошону кайтарып жүрүп, анан кийин асканын жээгинен төбүнөн күчүктүн кыңшылаган үнүн угуп барса, бир күчүк жатат дейт. Ошону үйүнө алып барып багып алат. Багып алып, анан ал саат сайын чоңоет, ай сайын чоңоет, килейген ит болот да. Себеби кыргыздарда кеп бар да, жанагы балта жутар таш жору деген тууганда жумуртка тууйт экен, жумурткасы 7 күндөн кийин балта болот экен. Ал эгерде балтаны таап алган киши ал темирди кескен балта болот деп коет. Жомокто да бул уламыш.
анан күчүк болот экен 7 күн. 7 күндө күчүк болуп табылып калса, ал укмуштай сырттан деле эч жаныбар алы жетпеген күчүк болот экен да. Анан кийин 7 күндөн кийин баягы куш болуп учуп кетет экен да. Анан жанагы бала таап алган күчүк ошол жанагы 7 күндүк жанагы жоорунун күчүгү да. Анан ошону багып өстүрүп, баланын агын салып, ал аябагандай керек болсо жолборс салат, аюуларды алат, карышкырды алат. Бала аябай өспүрүм жигит болгондо дагы байып сайрап жакшынакай колуктууга, мунусунун баары бар. Колуктууга жетишип, азыркы учурда колуктуусу менен эле кайнененин ортосунда чыр болуп жүрбөйбү? А бул жерде чыр болбой ушундай ынтымактуу жашашат. Чыр эмес, ыр болуп, ынтымактуу жашашат. А ынтымак бар да, ырыс төгүлөт. Бирок пендечиликти карматат ошо жана убакыны баккан жигит. Себеби айтылат, тег биздин орто токойду билесиңер да. Анан ошол токой болгон илгери. Чытырман токой болгон. Анан көлдүн алдына калып калып атпайбы? Анан ошол жерге алтын туяк ак бугу келиптир деген кабар угулат. Анан ошенткенде тиги баланын пейили бузулат. Ошол жерде жолборс алдырган, баарын алдырганда байыган жеткен. Анан ушуга бир салып көрөйүн дейт да баякына. Анан алып барып ээрчитип барып, анан ак бугуну таап, чытырман токойдон кубалап чыгат. Баягы артынан кубакысы кетет. Анан жээке тигөөбүздөн бияка чыкканда сазда баягы жапайы чочколор, камандар, торопойлор оттоп атыптыр да, сазды касып. Анан ошол жерде аралап баратканда ак буда ошону аралайт, артынан кубакы кетет. Анан жеткенде каман анан капталынан чыгып анан кубакынын ичин жарып кетет. Ичин жарып кетип чубалып калат чегиси. Тиги ак бугу кетет, баягы кырды карай кетет да, жана кубакынын белин карай кетет. Анан ошол жерге жеткенде ак бугу андан ары көздөн кайын болуп кетип калат. Тиги бала, тиги кубакы болсо ошол жердин ичегиси чубалып өлөт. Бала жетип, анан кийин ошол жерден аны оосуна сары май салып, көмүп кадимкидей өзү капа болуп ошентет да. Анан ошондо эл журту мындай дегени бар да, мен именно ошол жерди бергим келген да. Бериңиз. Керемет. Азыр мен ошол жерин эле окуп берем. Анан негизи ошентип жанагынтип пейили бузулганда, пенделик кылганда анан жанагынтип ити дагы жанагындай болуп атпайбы? Аны бекер жерден неме кылган жокмун да, тиги каманга челдирген жокмун. Себеби жакшылыкты да жамандык чогуу жүрөт да. Анан жамандык жазап коюшу ыктымал пейили бузулгандарга. Демек ниетти пейилди оңдоо деген сөз экен да. Кубакынын өлүмүнө эли менен кайгырат. Ошондо бир карыя, түбү түшкөн дүйнө ай, кумайыктын тукуму ушуну менен үзүлдүбү? Алгыр уштан жаралган, эл бактысына арналган, кылымда бир туш болгон табери келе, эр кадырына жетпедиби? Же эл кадырына жетпедиби? Үмүтсүз шайтан, үмүт үзбөйлү, үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган эр төрөлөр, кайра бир жаралсаң, кадырыңа жетер, калк келер деп этегин кагып басып кетиптир деп аяктадым да. Баракел берсеңиз, мынакей сүрөттөр менен турат, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул ажайып жомогуңуз дайыма сиздики ырыңыз болсун, ушул талим тарбияга мындай лайыкталат. Анан мынакей бул жерде дагы ушул Жаян кит жөнүндө турат. Мынакей ажайып сонун. Бул китепти алыш керек да, балдар нелерге окуп бериш керек. Окуган эл озот дейт. Бизден нефти чыкпайт, бирок ошол билим менен, илим менен, ыйман менен дүйнө жүзүнө ошол алдыга чыга алабыз деген ойдобуз. Ажатанан айтсаңыз, мынакей ушул бул китептерди чыгармачылык менен алектенген, китеп жазган адамдар гана түшүнөт. Анан биздин жалпы калың журт, карапайым эл, мынакей сиз ушул Соңкөлдө да жайлайсыз. Анан керемет бир жайлообуңуз бар. Ошол жерге илгери элдерди чогултуп алып, ушу жазда барып, жайда барып, ыр окуп берип, китеп окуп берип, мындай жакшы адеп ахлак, кулук мүнөздү үйрөтүп, тарыхты бересиз. Анан сиздей карыялар, данышман аксакалдар жылдан жылга азайып баратат. Анан китеп калат экен да бул. Туура. Китеп калат экен. Дагы ушул элиңизге кандай нерселерди калтырайын деген оюңуз бар? Мен ушул
эң негизгиси ар бир ырымда болсун, ушундай жазгандар болсун, ушу эл үчүн, ушу кыргыздык салттын бир кармаган деген ойдо болом да, кармаса деп. Анан бирок тилекке каршы андай болбой көбүрөөк нема болуп атпайбы? Кийинки күндөрдө бирок жакшы, кийинки күндөрдө жакшы да. Бир жолу Кочкорго барып калдык. Кочкорго барып калсак, чоң жыйын кылып, ушундай кээ бирде жанагы той өткөрө берет го, неме кылып эле баласын үйлөп тигинтинтпей. Ал киши өзүнүн бир туугандарын кудасы өгү менен иш кылып көп балалуу экен, ошону менен бир 250 киши чогулуптур. Бүт өзүнүкү да, бүт өзүнүкү. Жакындары. Анан ошол жерге барып калдым. Анан барып калып анан ошо китебимде муналап ала баргам. Анан берип ошентсем аябай кызыгышты да. Айткандай эмне болду, кандай болду деп ошентишти да. Анан ушундай кызыккандар бар экен. Чыгып алып туруп китебиңиз канчадан сатылат экен, кайдан экен дейт. Айланайын, жанагы 2 кишиге 2 китеп алып келдим эле деп бердим да, ошондон билип алып. Демек, эл кызыгат экен. Анан мен да бир ойлойм да, могу кыргыз телевидениясынан берет го жомокторду, ал баягы эле кыргыз эл жомогун, анан тиги буларды эле кайталап эле берип жүрөт да. Анан жаңыча, жаңылы болгон бир нерселерди берсе, ушул таалим алат эле да. Анан эми сөзүңө аралжы да бир айтып коеюн, жанагы балдарым динди түшүнөт, жакшы эле билет. Бир ажыга барып келди, бир 5 малдамасын окуп эми жанагы берки кич ажылыкка барам деп камынып атат. Ал эми неберелерим өзгөчө кыз мен багып алгам, эң улуу баламдын кызы 4 жашында келип алып мен багып алгам да. Ошол аябай азыр 5 маалнамасын окуйт. Күйөөсү да ошондойго турмушка чыкты. Анан шариятты аябай жакшы билет да. Шариятты аябай жакшы. Орусча бирок, орусча окуйт, майла жок экен. Орусча окуйт, бирок ушундай болот. Ал ошол менин алдагы жомоктун эмгеги. Ошол кыз тууралуу жанагы неме деген жомок бар. Гүлүпа деген бир тентек кыз болгон да, ал дагы аябай тентек болчу. Кур болбосун. Келиңиз. Көргөзүп коеюнбу? Көргөзүп бир айтып бересизби? Гүлүпа жөнүндө да айтып берсеңиз. Элибизге бул баягы жомок бир жаштарыбызга талим тарбия болуп калсын деп атабыз. Мына момундай дөө бар ичиндечи. Ал Гүлүпа деген кыз өзү тентек кыз болот да. Аябай тентек кыз болот. Ата-энеси аны мен баарын окуп бергенде болбойт. Дүнүндө айтып берем да. Айтып бересиз. Ата-энеси баягы конокко барганда Гүлүпа, сен үйдө кал, тынч отур, талаага чыкпа, тоого чыкпа дейт. Мына Гүлүпа деген кыз могу кыз. Ар бир ата-эне ушуну айтат да. Анан кийин ал могу балдар менен, кыздар менен ойнойт дагы, бат эле урушуп тигилер менен өзү жалгыз калат да. Анан ата-энесинен кой эми Гүлүпа сен кал, үйдө туруп тур, эки жакка тоого чыкпа дейт. Ал биртике ойнойт өзүнүн оюнчугу менен. Андан кийин эле кой, тоого эмне гүл терип келем деп тоого кетет. Тоого кетип тиги гүлдү, бул гүлдү карап отуруп, уже кеч киргенин байкап калат. Кеч ата-энеси айтчу башына эле, эй, Гүлүпа, тоого барба. Тоодо чөө бар, дөө бар, карышкыр бар, бүркүт бар. Алар алып кетет сени деп коркутчу да. Анан баягы караңгыдан кийин темселеп анан каяка барарын билбей ыйлайт. Анан ыйлаганда чөөлөрдүн үнү чыгат. Баягы неметкен. Анан ата-энеси издейт, моментип байкуштар кыйкырып өкүрүп, караңгыда табылбайт. Тиги кыз бир ташка чыгып алып анан отуруп ыйлап атканда акыры ата-энеси барып чөөлөрдөн ажыратып алат да. Ажыратып алат дагы анан кийин мына көрдүңбү дейт, чөөнү көрдүң. Сени жеп коючуштарды, эми мындан кийин үйдө тур дейт. Макул атаке, макул апаке дейт дагы. Кайра эле дагы бир күндөр өткөндө тигилер конокко кеткенде эми сен үйдөн чыкпа, тетиги немеге тоого барба, көрдүңбү, чөө жеп кетет. Сен эч жакка барба дейт. Анан отуруп баягы бейбаш неме талаага чыккысы келет. Эми тоого барбай эле коеюн, түз эле талаага ойноп келейинчи, таш терип деп анан кетип калат да. Кетип калса анан баратса, мында көмкөрүлгөн казан жатат экен да. Анан жатып баягы казандын үстүндө чыгып алып секирейин десе, казан козголот дагы. Караса, ошол жерге бир кулагын өзүнө жатканга төшөп, бир кулагын жамынган мобудөө бар экен да. Мобудөө бар экен. Анан ал мына могу жерде момундай кыздарды көргөзүп атпайбы сүрөтчү. Анан ал ошол тентек кыздарды күтүп жүрчү экен да, анан кармап алып анын үңкүрүн алып кетчү экен. Үңкүрүн алып барып аларды байлап коюп, анан кызмат кылдырчу экен. Аябагандай эчкисин үйүн баарын шыпыртып, анан эң жакшы кыздар болгондо аны үйүнө алып барчу экен, сыйлап. Анда билесиңер да, жанагы жаңыдан чыккан 90-жылдарда
шоколадтын атын деле бирдеме деген шоколадтарыңар чыккан аябай жакшы. Ошолордон кылып анан кийин жанагы кола, соктордун баарын жүктөп, 2 капка көтөрүп алып анан кийин бу кимди алып барат экен? Гүлүпа деген кызды үйүнө алып барып түн ичинде терезени каккылап, өзүн тыштап койгондон кетип калат экен. Анан ата апа деп ата апасы аябай сүйүнүшүп, баягылардын баарын эртеси күнү оюнчуктарды жанагынын баарын элдерине таратып кыздарына баягы баарына. Анан ошондон баштап ал абдан адептүү кыз болуп калыптыр деп бүтөт да. Анан ошол тентек кызым жанагы 4-үндө келди деп атпайбы бул кызым. Ошол жанагы азыр мусулманча 5 маал намазын окуйт. Англисче, орусча баардыгын билет. Анан ушу тарбия деп ойлойм да ошол. Имандуу кыз болуп калды. Имандуу кыз болду. Баракелде. Имандуу күйгө тийди. Мынакей сиздин дуа тилегиңиз кабыл болгондо ар бир амал ниетке жараша болот деп. Ушинтип ошо ар бир нерсени ушундай кылчу элем да. Сонун агай. Эми сиздин чыгармачылыгыңыз жөнүндө сааттап эфир тартсак жетпейт. Кудай буюрса дагы чакырабыз. Аллах таала орозоңузду кабыл кылсын. Чыгармачылыгыңыз, жаңы китептер көп чыксын. Эгерде ушул китептерге бир биздин көрүүчүлөр көрүп калып, демөөрчү болуп десе чыгарсак болобу? Чыгарсак болот. Бул белгилүү немеде чыккан, бирок азыраагы калды. Баягы белек берип атыпчы анан бирок алып окутса болот да. Бул көп нерселер бар. Жанагы батаны айтып атпаймынбы? Тияк бияктын баары бар. Аябай жакшы нерселерди. Себеби мен жомокту дагы 1001 түндү бүгүнкү күнгө чейин жомок кылып айтам. Балдарыма бу Бишкекте машина айдап баратканда нарынга 4,5-5 саатта жетет, 5 саат жомок айтып барчумун. 1001 түндү. Ырларына чейин. Андан кийин анан өзүм чыгарып калбадым да. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, мынакей керемет китеп. Бул китептер менен агай ошол мен ойлоп атам, мектептерде керек болсо ошо кыргыз элине да конкурстарды уюштурса болот экен. Жанагындай умра байгелерди сайып, азыр ушундай иш-чаралар болуп атпайбы, акчалай байгелерди сайып. Демек, максат ушул балдарыбызга, небере-чеберлерге бир жакшы талим-тарбия жетип калса деген негизги изги тилек. Ошо сүүрүң аралжы. Мен бул жерде бир нерсени айткым келип атат. Балдардын тарбиясына мугалимдер деле күнөөлөп жүрүшөт. Ушулар тарбиялабай коюпту. Жок. Ата-эне күнөөлүү. Ата-эне күнөөлүү себеби ата-эненин жанында өсөт. Ата-эненин тарбиясында, үлгүсүндө өсөт. Анан каяктан мугалим бир 6 саат берер көп болсо, 4 саат берер, андай болбойт. Ата-эненин жоопкерчилигинде киши. Сон буюрса ата-энелерди кошуп бир жакшы иш-чара уюштурабыз деген ниеттебиз. Анан агай жалпы эл журтубузга соңку ошол жыйынтык сөзүңүз, анан бир дуа тилегиңиз болсун. Рахмат Темирлан. Эми менин менен айткым келет. Кыргыз элин көп эле кеп кылып жүрбөйбүзбү? Кыргыздар, мен тарыхты да көп окуган адаммын, чындыгындачы. Гумилев деген болгон, тарыхчы, архитектор, философ, ушундай археолог кыйын адам болгон. Ошонун китептерин көп окуйм да. Ошондо мындан 5000 жыл илгери Хун деген адамдар элде жашаган экен, могу Монголиянын Алтай тараптарда, Кытайда менен чектеш. Ошондо Кыргыз деген бар деп жазат да, ошо Гумилев жазат. 5000 жыл илгери ошол жанагылардын ичинде Кыргыз деген бар деп жазат да. Ошондуктан Кыргыз илгери эле тетиги бул батыштагылар жөн талаалап жүргөндө, токойлоп жүргөндө Кыргыз эли кыргыз болуп турган эл да. Демек кыргыз эли ашунчалык мыкты, кыйын, ошондуктан бири уш болсо дагы миллиондогон эл талаалап бир мамлекетке ээ боло албай жүрбөйбү? А биз мына Кудайдын, Аллахтын ыраазычылыгы болсун мамлекет болдук. Мен ошол мамлекетти кармап калуу ар бир кыргыздын милдети деп ойлойм да. Ар бир ата-эненин милдети деп ойлойм. Ошо кыргыз деп тарбиялаш. Мына бүгүнкү күндө жана бирөө Чыңгызды жамандап коюптур. Чыңгыз андай эле, мындай эле деп талаш тарыш болуп атат, билесиңер, Чын эле Чыңгыз кыйын. Чыңгыз жазуучу, миллиондогон китеп чыгарды, өтө чоң философ туура. Анан эми Чыңгыздан башка мен раматылык академик Түгөлбай Сыдыкбеков атабызды айткым келет да. Бу да укмуш жазуучу да. Анын көк асабасы эмне деген. Агай, эң сонун эфир соңуна ашыгы менен чыгып кетти. Ошого бир жакшы жыйынтык тап берсеңиз. Макул анда. Анан менин айтарым ошолонун балдары кыргызча сүйлөбөй калганына нааразы болом да. Ооба. Чоң рахмат агай. Амин. Аллахым жараткан эгем, ушул калкыбызга тынччылык бере көр. Калкыбызга ыйман бере көр. Калкыбызга сабырдуулук бере көр. Аллахым
жана ошону менен бирге ушу алакан жайып аткан ушул жерде иштегендерге өзүңө темирлан үй бүлөлүк ынтымак каалаймын. Аллахым жүзүңөрдү жарык кылсын, узун өмүр жаш берсин, бөөдө кырсыктан, жаманчылыктан сактасын, азгырыктардан, арамдыктардан сактасын, буту ушундай бут тосуп бузукулук кылгандардан сактасын. Аллахым ийгиликтердин үстүндө бололу дагы Кудайдын жолунда, Кудайымдын берген нуру бул ислам дин. Ошо динди кармап аман эсен бололу. Аллаху акбар. Аллахым Орозоңуздар кабыл болсун. Орозодо дуа тилектер кабыл болсун. Кийинки эфирде амандашканга чейин саламатта болуңуздар.